Мухаммедкалый Дүйшөкевич, уран маселесин жаңы жылдан бери 2 жолу көтөрдүк. Билесиз, акыркы убакта коомчулукта бул өтө мындай резонанстуу маселелердин бири болду. Ушул боюнча өкмөттүн позициясын дагы бир жолу тактап айтып бересизби? Бул ошол 10 жылдан бери иштеп келе жаткан, каражатын сарптаган компаниянын өзүнүн тагдыры кандай болот? Мунан да чогулуп чечишибиз керек. Алардагы өзлөрүнүн юридикалык жактан жанагыдай лицензияны берген, эмне үчүн берген, ошол убакта жетекчилер кандай кол койгон? Эгерде биз биосфералык зона деп мурун ошондой кендерди иштеткенге тыюу салынган болсо, мыйзамды бузуп, кандай кылып уранга берилген? Ушулардын маселесин баарын карап, анан кийин жанагы иштеп аткан компаниянын өзүнө да жооп беришибиз керек деген ойдомун. Биздин позициябыз, өкмөттүн позициясы ушундай. Мен ойлойм, сиздер дагы мынакей азыр суроо берип атканда Бакыт Сагындыгович жана башка депутаттар да ошо комиссиянын алкагында иштейли деди. Иштеп бардыгыбыз ачык айкын элибизге болгон фактылардын баардыгын беришибиз керек, анан чогулуп чечишибиз керек деген ойдомун. Мындан 2 күн мурда ошол депутаттар болуп, ошол уран казылып аткан жерге барып, жеринен таанышып келдик. Элдин талабы өтө катуу. Ал жерде балыкчы эле шаар эмес, Тоң районунан, Ысык көл, Кочкор районунан дагы чыгып атышат. Алар ошол айта баргыла деди, 29-unda дагы митингге чогулуп атышат. Эми ал жерде токтотту деп жакшы бир оперативный чечим кабыл алдыңыздар. Ошол 29-una дагы өкүлдөрдү жиберсеңиздер, бизге кошуп жиберсеңиздер, барып ошо элдер менен иш токтоду, мындан кийинки иштерди деп иш план түзүп алалы. Алтынбек Мырза, биз эч кандай жанагыдай чогулган элдердин пикирин укканга, үнүн укканга алардан тартынбайбыз, качпайбыз. Барып катышып, өзүбүздүн оюбузду айтып, түшүндүрүп бергенге мынакей Кубат Айылчиевич өзү биринчи вице-премьер катары катышат, барат. Комиссиянын мүчөлөрү барат, адистер барат, түшүндүрүп айтабыз аларга. Рахмат, ошол комиссиянын арасында авторитеттүү жанагындай илимпоздорду да кошсоңуздар.